Бұл талап мамлекеттік мекемелерге ишканаларга коюлат. Анткени бул жерде өзүнүн көзөмөл органдары да бар. Мамлекет акча түзүп пайдалансын деп туруп. А муфтияттын акчасы бул жеке коомдук бирикменин акчасы. Эгерде акча ашып калса, айландырса, муфтияты мен билем, ошо акчаны алар көбүнчө медресеге, мечиттерге жумшайт. Жана башка мусулмандардын муктаждыгына. Анткени мисалы Туркиядан айырмаланып, Кыргызстан айлык коюп берген жок малдаларга. Мамлекет бир тиңде бөлүп бербейт муфтиятка. Туркияга окшоп. Туркияда бүт барча мамлекет эсебинен. Ошондон булар айлантырып, ушу өзүнүн тештерин, жыртыктарын жабазып атса, бул жерде тура эмес айландырдыңар дейт. Эмне? Ушу кармаган тергөөчүлөр билеби кандай акчаны айлантырыш керек муфтияттын. Мен ойлоп атам, Кудайдан корккан адамдар өздөрү туура эле максатта адал жол менен айландырышып аткан муну. Пайдасын ушу мечиттерге, медреселерге, ана молдолорго берип аткандыр буякта. Бул коммерческий ишкана эмес. Керек болсо мына бизде башка өлкөлөргө окшоп жеңилдик бербей, бүгүнкү күнү мечиттерде толук светке, сууга коммерческий организация катарын төлөйт. Бул дискотека, ночной клубтар менен теңдештирип койгон. Аларда оборот бар, билет алып келет адамдар, жаштар. Алардын кафе-сафеси бар ичинде. Бул жерде эчтеке жок, намаз окуп чыгып кетесиң. Ушуга да ушуну салып коюп койгон. Бул жерде ушунун төлөмдөрү бар бул жерде. Ошондуктан муфтият мен түшүндүрөм, аргасыз шу акча болгон акчаларды айландырышып атат булар. Анткени өзүнүн мал бюджетине жырттар жабыш керек алар. Бул бийлик менен муфтияттын тирешүүсү биринчи жолу эмес. Биздин биринчи муфтий иштеп атканда да Кимсанбай ажы ак үй чабыл жасап, анан бул жерде ичинен да интрига жасаган молдолор чыгып, чоң топулоң болгон. Ошондо мен Аскар Акаевга чейин киргем, оппозиция болсом да, бирок бул жерде бир тууган мусулмандар укугун коргоюн деп, ал маселе чечилбегенде мамлекеттик катчы Ишембай Абдыразаковго да кирген элем. Бирок чечилбей, анан ал да кызматтан кеткен. Жанжал менен кеткен. Анан кийин муфтияттарды алып көрсөк, эми Раматылык Шейх Чубак ажыгы асылып көрүштү. Аны кетиришти. Рахматулла Эгембердиев муфтий, аны да ушу ГКМБ кетирди жумуштан. Баш сөзбү айтканда, бул тирешүү эскиден эле болуп атат. Конституцияда жазылып турат. Дин мамлекеттен бөлүнгөн деп. Ана бул бир. Экинчиден болсо, бул жерде мамлекеттин акчасы урдалса, же мамлекеттик казына кол салса, албетте буну камап тергөө жүргүзсө болот эле. Бирок бул жерде муфтият да коомдук эле бирикме. Ал мамлекеттик мекеме эмес ал. И мамлекеттин акчасы буякта жок. Ошондуктан мен ойлоп атам, буну күбө катарында чакырып койсо болмок. Же болбосо повестка берип, допроско чакырып кайра кое берсе болмок эле. Азыр муфтий эркекче кылды. Бүгүн эртең барып арыз жазып жумуштан кетиптир. Баш сөзүм айтканда, бул тергөө тоскоолдук бербейт эле. Эмне үчүн камалган, эми сөздөрдү угуп атабыз, мен пока ушул уккан сөздөрүмдүн негизинде жыйынтык чыгара албай атам, анткени бул жерде ажыга жумшалган акча айландырылган дейт. Бул жерде бухгалтерия ошого көрсөтмө берип атат дейт. Буну азыр айтып атпайм, бул жана миш-мишли болуп атат да бул жерде. ГКМБде мен комментарийни окудум. Эми ал кыска эле билдирүү жасаптыр. Максат Токтомушевго компромат материалдар толтура деп туруп буякта. Эми иш болсо бирөкөнү ачып коюш керек эле. Ошондуктан мен бул жерде ойлоп атам, бул мурдагыдай эле ушул муфтият менен мамлекет бийликтин тирешүүсүнө айланып кетип атат да бул жерде. Не талаш? Эми муфтиятта жашырын эмес чоң акча айланат. Бул жерде и ажы сапарлык бар, и умра сапары бар. Анан тышкары да проекттер келет бул жерде. Негизинен ажы менен умра сапарларына түшкөн акчалар. Ушул жерде чоң коррупция болуп атканда, анткени мурда 2011 жылга чейин өкмөттүн башчысы баш болуп туруп, министрликке чейин бардык кол салчу эле. Бул жерде айтып коеюн, Коопсуздук министрлик сөзсүз киришет эле, өзүнүн долясын алат эле. Ички иштер министрлиги сөзсүз долясын алат эле. Керек болсо, саламаттык сактоо министрлиги да өз долясын алат эле. Анткени бүт ажыга кетип аткандар медсправкасы болуш керек, врач кошулуп барыш керек. Керек болсо даже транспорт министри да бул жерде өз долясын алат эле. Анткени кайсы самолеттер учат, тендерди ким утат, ушул нерселердин баарына өкмөттүн мүчөлөрү байланышкан эле. Биле өкмөттүн мүчөсү эмес. Президент аппараты да бул жака кийлигишкен эле. Ошондуктан 2011 жылы
Biz 3 депутat, menden тышкары Каныбек Усманалиев, Акылбек Жапаров үчөөбүз Атай Мыйсам долбоорун жазганбыз. Ажы зыяратыны, умра зыяратыны өкмөт эмес, муфтият өткөрсүн деп. Баш сөзүм айтканда, буну өзү мусулмандардын дини башкармалык өткөрсүн деп, өкмөт кийлигишпесин, анткени коррупция болуп атат деп. 2012 жылы депутаттар колдоп берди, президент кол койду, күчүнө кирди. Бирок ошондон кийин да мен муфтилердин арыздарын уктум, эски адат калбайт дегендей, кайра эле ошо коопсуздук министри, ички иштер министрликтер, башка мына чиновниктер баары ушул ажы умра зыяратына киришип, өз долясын талап кылып аткан экен. Ошондо бул жерде чоң акча айланат.